6-нчы сабак. Мына меню кандай түзүлөт экени түшүнүктүү болду. Калгандары деле ошо сыяктуу түзүлөт. Мына news, новости, акыркы жаңылык дейт. Андан кийин текст кетти да. Тексти бул жөнөкөй эле П'лар, бул абзац болуп атат, П. Карагыла. Главное өтөлү. Абзац. Здравствуй, посетитель. Если ты ищешь, то вот это абзац. Кана? Кетти. Здравствуй, посетительди биз өзүнчө эле абзацка чыгарып койдук, Бул П'лерин бириктирип койсок, 1 болуп калат. Абзац эмес 1 болуп калды да. Анан тексттин ичине да мындай алып койсо болот. Ошо биякта ссылка. Если ты ищешь на какую специальность поступить, ты можешь посмотреть здесь дегенде кадимкидей эле ссылка, мына. Здесь дегенде А менен ссылка. Ошондо спец деген файлга жөнөтүп атабыз, Анан сөздү здесь деп койдук. Ошондо тексттин ичинде ошондой жазуу чыгып калат. Сүйлөмдүн ичиндеги эле бир эле ошо кадимкидей эле сөз, бирок аны басса башка жакка кирип кетет, Бул нерсе түшүнүктүү болду, Анан аягында сүрөттү коштук, мына. Сүрөттү ошол эле жол менен image деп туруп, CRC. Image деген папканын ичинде lift JPG, lift, мына. Lift деп турат, Мынча бул интернеттен эле бир сүрөт таап алдык да. Эгер кайсы сүрөттөр керек болсо, биз таап алсак болот да. Мисалы үчүн пистолет дейли. Пистолет десек, пистолеттер картинки десек, көп ар кандай сүрөттөр чыгат да. Кайсынысы жагып атат? Маузер, Ваше слово, товарищ Маузер деп, Ушуну коюп коелу, Print screen дейли. Так. Ол файлдын ордуна алмаштырып коелу. Так, Paint ачып турелу. Так, рисунок. Бул жерде кармагычы бар, Алып келсек, чирейип кетет. Онусун кесип коелу. Файл сохранить болду. Эми биздин веб-страницада пистолет болуп калды. Чоңойтуп койсок болот. Биякта ширина 30 деп атпайбы, Ширинасын, мисалы үчүн 60 деп койсок, width ширина, чоңураак болуп калды да. Ушинтип сүрөттөр менен, текст менен, ссылкалар менен жазып койсо болот да. Мисалы үчүн гостиница жөнүндө маалымат берсе болот. Ичинде кандай комнаталар, кандай услуга, баасы кандай, шаардын картасында сүрөтүн таап туруп кандай тапса болот деп, Мисалы үчүн мына. Түшүнүктүү? Ушинтип кантип келсе болот. Мына карта города Ош бар экен. Көрөлү. Текст мына кетип атпайбы, кадимкидей эле. Как и всем жителям Кыргызстана, наверное, тебе надоела эта нестабильность, неустроенность, отсутствие возможности нормально заработать в
честно кадимки эле жазып кете бересиң да. Анан дагы чукулап көрүш керек, бул н тамгалар өзүнчө кодировкада жазылат да, Unicode дегендечи. Анда блокнот эмес, башка өзүнүн редактору бар, Unicode текстовый редактор депчи. Бул жерде ооба Windows 12.51 эмес, Unicode менен. Эми азыр башында көбүнчөсү орусча, англисче сайттарды кылабыз да, кыргызча сайттарга клиенттер анча көп эмес, туурабы? Башында ушуну менен кыла берсе болот. Кийин үйрөнүп кетсеңер, ошо кыргызча башка тамгаларды же башка тамгаларды кошом десеңер, ошо Unicode деген кодировка менен кошуш керек да. Болду. Эми сайт жазам дегенде кандай маалымат берем деп жазып чыгыш керек да, дептерге биринчи. Дептерге кайсы страницаларга бөлүнөт деп, кайсы страницага эмнени жазам, кандай сүрөттөрдү коём деп туруп. Ошентип анан сүрөттөрдү коюп коесуңар, сайт жасап коесуңар. Сайт жасалгандан кийин интернетке илиш оңой. Ал жерде бекер же төлөнө турган хостингдер болот. Бекер хостинг, Народ.ру башкаларда алар дагы өзүнүн бир нерсесин көрсөтөт. Төлөнө турган хостингде төлөйсүңөр, анча көп акча эмес. Ат аласыңар, мисалы үчүн meniki.kg деп туруп, же башка атты. Анан ошо жасаган файлдарды хостингке көчүрүп коюш керек да, болду. Көчүрүп койгондон кийин эле башка бирөөлөр ача берет сайтты. Анан Google'га берип коесуңар, ушундай жаңы сайт ачылды, келгиле, көргүлө деп. Мисалы үчүн гостиницаны ачсаңар, мына бул жерге Keywords'ка робот менен текшерет да. Мейманкана дейт, мейманкана. Анан башка сөздөрдү да кошуп кое беребиз. Google ошо ключевой сөздөр менен издегенде ушуну менен издеп алат да. Башка бирөө кийин издесе, силердин сайтыңар табылат Google аркылуу. Мейманкана Ош деп койсок болот, Ош, Кыргызстан. Кандай сөз менен издеп. Болду, эми сайт жасаганга керектүү нерсенин баарын үйрөндүңөр. Эми тажрыйба. Муну кылып көрүш керек. Канча көп кылсаңар, ошончо көп колду көндүрөсүңөр да.